Салам балдар жана кыздар. Инстаграмга историяга сүрөт кошкуңар келеби? Анда видеону толугу менен көргүлө. Биз башынан баштайлы. Бизге Play Market'ten эгер iPhone болсо, App Store'дан SwiftKey деген приложенияны көчүрүп алабыз. Ал мынакей. Бул менде бар. Ачабыз дагы. Настройкадан вводду. Настройкадан языки ввод. Текущая клавиатураны биз ушул клавиатура SwiftKeyге коюп алабыз галочканы. Баштадык. Историяга кирип, историяны коздон дагы бир жолу мынакей жакшылап карасаңыздар, бир нерсе мисалы жазыш үчүн мынакей могул жерде турбайбы, жазган сүрөт тарткан карандаш, ушул карандашты басып алгач каалаган түсүбүздү, мисалы кызыл дейли. Ошол кызылды биз кызылга келтирип туруп, экранды басып турсак, кызыл болуп калат, готово. Эми карап тургула, бул кызылдын үстүнө биз кантип сүрөт кошобуз? Бул үчүн биз смайликти басалы, мынакей смайликти көрүп атасыңар. Анан бул жерде GIF деген турат, жанында буфер турат, смайликтер. Анан бул жерде кичинекей ийне турат,ийнени көрүп атасыңар. Ошолийнени басканда бизге могул бул жерде көрдүңөрбү, камера плюс деп турат, ошол жерде басабыз. Анан биз каалаган сүрөтүбүздү кошобуз. Жакында эле турмушка чыккан подружкамдын сүрөтүн кошуп көрөйүн, мисалы. Мынакей сүрөт тандайбыз. Аны басабыз дагы, коштук. Бул мисал катары кошуп атам. Эгер дагы бир сүрөт кошкуңар келсе, дагы басабыз дагы, экранды смайлик тарапты басып,ийнечени басып, дагы бир сүрөт тандасак болот. Мисалы бул сүрөттү кошуп көрөлү. Кийинкини кетирели. Мынакей. Мына көрдүңөрбү? Ошентип биз сүрөт кошуп алдык дагы. Эми каалаган сөздөрүбүздү жазып, мисалы бактылуу болгула 2 жаш. 2 жаш. Мындайдан коюп койсок болот. Мындайдан коюп койсок болот. Ал эми эки эле эмес, 2ден көп бир нече сүрөттөрдү койсок болот. Ушинтип историяңарды кооздоп алсаңар болот.